Sen buga dayarsыңбы? Жок. Бирок мен муну аткара алам. Кеттик анда. Ахмат аткарып жаткан ишин мени тажрыйба катары көрсөтүп берүүсүн сурандым. Таң калыштуу. Оба, мен муну билем. Эгер анын жумушун түшүнүү үчүн бир нерсе керек боло турган болсо, ал ушул иш болчу. Кандайсың? Суук экен. Ушундай да болуусу керек. Бул иш аткарылып жаткан учурда мен өзүмө ушул убакыттын ичинде такыр сүйлөбөйм деп убада бердим. Жана мен бул абалга киришип кетүүм үчүн бардык күчүм менен аракет кылам. Бул бир аз аракетти талап кылат. Бирок мен муну аткарышым керек эле. Ошол үчүн мен унчукпай калдым. Өзүмдү жуулушу керек болгон өлүктүн ордуна коюп, болуп жаткан бардык нерсени өзүмө сиңирип алдым. Урматтуу бер туугандар, субханаллах. Азыр биз өлүктү жууганга даярдадык. Алар ушул жерде кепинге оролушат. Бул акыркы кийим болуп саналат. Садар кошулду. Мен өзүмдү ыңгайсыз сезе баштадым. Суунун температурасы жылуу. Мен өзүмдү орунсуз сездим. Өлүктүн атын айтып ниет кылабыз. Жана бул жерде инибиз Кемал. Жана биз ушинтип айтабыз. Мен өзүмдү ыңгайсыз сездим. Кудум кимдир бирөө менин жеке дүйнөмө бастырып келгендей. Мен качып кетмекчи болдум, бирок аткара албадым. Кээ бир убактарда мен кыймылдап сүйлөгүм келди. Жана токто, оозумду жаппа, көзүмө самын кирип кетпесин. Бирок мен бул иштердин болуусуна каршылык көрсөтпөдүм. Анткени өлүктөр сүйлөй алышпайт го. Көрүп жатканыңыз канфор. Анын башкача жыты бар. Бул өлүмдүн жыты дейлет. Мен ушул убакта жөн эле жуулуусу, кепинделиши жана көмүлүшү керек болгон өлүк болчумун. Ар бир инсандын башынан өтүүчү сапар. Жана бул менин кыялыман кетпеген нерсе болчу. Мен өзүмдү башкаларды таасирленте турган, же ойгото турган видеону аткарып жаткандай сездим. Баары ушулар болчу. Бул аягы. Мен камералар себебинен бул иш жөнөкөй болуп калуусунан жана образга киришип кете албастыгымды билдим. Бирок баары аяктаган соң мен канчалык алсыз экенимди түшүндүм. Таасирлендим. Бул мага катуу таасир кылды. Эмне дешти билбей жатам. Мен бул жерде ушул убакыттын ичинде кудум. Сен мени ыйлаттың. Мындан соң ойгонушуңду билет болчум. Мен жөн гана айткым келип жатат. Азыр сен баарыбыздын башынан өтө турчу нерсенин даамын татып көрдүң. Бул узак мөөнөттүү нерсе эмес. Бул акыйкат, тууганым. Сен олтурган столдо адамдардын улуусу да, кичүүсү да олтурган. Элестетиңиз, китептер жабылган, амалдар жабылган, жакшы жана жаман амалдар жабылган. Эми башка эч кандай амал жок. Мен сени мага ырайым кылууңду каалайм.
Men seni maga ырайым кылууңду каалайм. Жана сен бизге айткансың. Сен ырайымдуу жана мээримдүүсүң. Жана айткансың. Ыйман келтиргендер жана жакшы амал кылгандар сенин рахматыңа ылайыктуу болушат. Мен өзүмчө ойлоп калдым. Бул жерде болгон канчалаган адамдар артка кайтып келүүнү каалаган. Жана сен айткан ушул сөздөрдү айтышат эле. Аллах Таала Куранда бизге айтат: О Раббим, мени артка кайтара көр. Мүмкүн мен калтырган дүйнөдө жакшылыктарды аткарармын. Жана бул азыр сен айткан сөздөрдүн так өзү. Бул мен эч качан унута албачу учур болду.